Кыргызстанда 19-июнга карата коронавирус дагы 870 адамдан аныкталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин сайтында маалымдалды. Маалыматка ылайык анын ичинде Бишкек шаарында 470, Ош шаарында 113, Чүй облусунда 100, Ош облусунда 74, Талас облусунда 7, Нарын облусунда 10, Ысык-Көл облусунда 20, Жалал-Абад облусунда 76, Баткен облусунда 32 адамдан илдет табылган. Ал эми бир сутка ичинде 404 адам илдеттен сакайды. Анын ичинде Бишкек шаарында 175, Ош шаарында 46, Чүй облусунда 84, Ош облусунда 30, Талас облусунда 4, Нарын облусунда 8, Ысык-Көл облусунда 24, Жалал-Абад облусунда 24, Баткен облусунда 9 адам деп айтылат маалыматта. Сутка ичинде COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 3, Ош шаарында 1, Жалал-Абад облусунда 1 бейтап каза болду. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 2285 бейтап, амбулатордук түрдө 4332 адам дарыланууда. Алардын ичинен 1501 бейтаптын абалы орто оордукта, 664 адамдын абалы оор жана 101 бейтап өтө оор абалда жатат. Бир сутка ичинде өлкө боюнча 34 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Ал эми бир суткада стационардан 5, үй карантининен 6 мед кызматкер чыгарылган. Пандемия башталгандан бери 5058 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алган. Алар ичинен 4734 мед кызматкер айыгып чыкты. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 114300 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 104706 киши айыгып чыкса, 1925 адам каза болду.